Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кезекте ушул сектор 5теги унааларды тартууга келип жетти. Биринчи бөлүк. Бүгүн числогу 2022 жыл 16 январь. Аптага жекшемби күн. Ушул Ford Mondeo унаасынан баштаймын. 2001 жылы чыгарылган, эки объемдо 200 000 сом. Эси срочно сатылат дейт. Азыр эсин да кепке тартабыз. Дөңгөлөктөрү жайкы. Салону мына ушундай. Ассаламу алейкум эке. Вложение жокпу эке? Вложение только ABS датчик. ABS датчик деле. Срочно сатылат деп атсыз. Болуш канча болот колго тиер? 200. Учет таза бар, учет учуу. Бардыгы таза, Обмен карайсызбы же обмен жокпу? Обмен жок. Обмен вариант карабайт экен. Автомат коробка. Полный мындай электростекло көтөргүчтөр. Эми кузовду карасак, кузовда бир аз дактар бар, бирок олуттуу урулган жери жок. Audi A6 95 жылы чыгарылган, эки объемдо моно электропакет 300 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Кузовдун алдыңкы жагында эч кандай жумушу жок. Эси тартпай эле кой деди. Азыр биз бул машинаны тартпай, бул жактан башка машиналарды тартабыз. Vento 96 жылы чыгарылган, 1.8 объемдо 250 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр үстүндө люк бар. Салонду тартып көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум. Салон машиндай. Вложение жокпу? Лобовой деле. Алмаштыруу вариант жок. Болушу канча болот колго тиери? Канча? 230 000 сом, рахмат. Колго Бишкек Кабар. Колго тиери 230 000 сом болот дейт. Кузовдун арткы жагында эч кандай жумушу жок. BMW 318 жылы 2002, 1.8 объемдо, баасы $3600. Дөңгөлөгү кышкы. Азыр салон жабык экен. Машина үстүндө люк бар. Кузовда сол канатында бир аз дак жери бар. Боелгон экен, ачыгын айтсам. Merz 210 2001 жылы чыгарылган, 2 жет объемдо дизель CDI. Срочно сатылат $5800. Дөңгөлөктөрү кышкы. Расход топлива жүзүнө 4-7 деп жазып коюптур. Азыр салонду тартып көрсөтөбүз. Мультируль. Ассаламу алейкум эке. Кожный салон экен. Болуш канча болот? 5,5. Колго тиери 5,5. Вложение жокпу? Жок. Обмен вариант карайсызбы же? Обмен жок. Наличный акча керек, Наличный акча керек дейт. Эси обмен вариант жок. Кузов таза, урулган жери жок. Audi C4 чыгарылган жылы 92, 2.3 объемдо 200 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, механика 5 ступка. Салон жабык, сыртынан тартып көрсөтөм. Мына ушундай. Үстүндө люк бар. Кузовда эч кандай урулган жери жок. Volkswagen Golf автоунаасы канчанчы экен жазбаптыр. Менимче 2 же 3 болуш керек. 97 жылы чыгарылган. 1.8 объемдо 210 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлары жакшы абалда.
Салон жабык, мына сыртынан көрсөтөм. Үстүндө люк бар, мындай багажник бар. Кузовта эч кандай урулган жери жок. Мерс 210, жылы 98, кыймылдаткычтын көлөмү 4200 доллар. Мына байланыштан бери. Механика, коробка, дөңгөлөктөрү кышкы. Дизель эмес, бензин. Салон мынашындай. Үстүндө мындай люк бар. Пробег 253 000 километр жүргөн. Кузовта эч кандай жумушу жок, жакшы абалда. Урулган жер жок. Audi C4 91 жылы чыгарылган, 2.3 объемдуу, 210 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, протектордун абалы жакшы. Салон мынашындай. Отургучтар велюр, абалы жакшы. Коробка механика. Кузовта урулган жери жок. Üstünde bagajnik var. Dagı bir Audi C4 Universal. 91 жылы чыгарылган, механика 2.6 объемдуу, 220 000 сом. Расход 8-10. Дөңгөлөктөрү жакшы абалда, жайкы. Салон мынашындай. Коробка механика, 6 ступка. Üstünde люк бар. Кузовта өзүңүздөр көргөндөй эч кандай олуттуу жумушу жок. Стоп фары бир аз сынып калган. Артында фаркоп бар. Mercedes 220 93 жылы чыгарылган, 2.2 объемдуу. Баасын жазбаптыр. Азыр эс ушул жерде болсо сурайбыз. Коробка механика, 5 ступка. Салон жабык, сыртынан тартып көрсөтөм. Үстүндө люк бар. Эси салон ачтыңыз мына. Салон мынашындай. Байке канча дотас? 3000, а? Вложения жок? Жок. Вложения жок. Болушу 3000 доллар дейт. Golf 3 93 жылы чыгарылган, 1.6 объемдуу, 200 000 сом. Коробка механика, дөңгөлөктөрү кышкы. Салонду тартып көрсөтөбүз. Азыр салон мынашындай. 346 000 километр жүргөн, пробег, үстүндө люк бар. Кузовта эч кандай жумушу жок. Кузовдун абалы жакшы. Мерс автоунаасы чыгарылган жылы 96, 3.2 объемдуу, 4200 доллар. Дөңгөлөктөрү кышкы, жакшы абалда. Салон жабык. Сыртынан көрсөтөм, автомат коробка. Отургучтар кожаный, үстүндө люк бар. Кузовта мына өзүңүздөр көргөндөй эч кандай жумушу жок. Lexus RX 300 99 жылы чыгарылган, 3 объемдуу, 6800 доллар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Привозной дизель дейт. Азыр салон жабык экен, сыртынан тартып көрсөтөм.
Коробка автомат. Кузовда эч кандай жумушу жок. Üstünde люк, багажник бар.